Бүгін шайлоо өнөктүгүнүн акыркы күнү. Bir ай бою 16 партия өлкөнүн 7 дубанында үгүт иштерин өткөргөн. Bir ай аралыгында түрдүү окуялар орун алып, мыйзам бузган партиялардын талапкерлери четтетилди. 4 октябрь эл өз келечегин жана тагдырын тандайт. Бул жоопкерчилик шайлоочулардын жана партиялардын өз абийиринен көз каранды. Дубандагы шайлоочулардын санынын эң көбү Ош облусунда 682.603 түзөт. Өлкө боюнча 3.523.532 жаран шайлоо укугуна ээ болду. Бул сан мурунку шайлоолорго салыштырмалуу 700.000 адамга көп. Облус жана кала аймагында 516 участок иш алып барууда. Пандемиянын талабына жана иштелип чыккан алгоритмге жараша ар бир мекемеде дезинфекциялык туннель орнотулуп, социалдык сызыктар чийилген. Жогорку окуу жайдагы 52-82 шайлоо бөлүмү Сулаймон Тоо муниципалдык аймактык жашоочуларын тейлейт. 1895 жарандын тизмеси такталып, форма 2 үлгүсү менен 408 жаран кошулган. Бюллетендер алынып келинип, эл аралык жана партиялардын байкоочулары каттоодон өткөн. Партиялардан байкоочулар келип өз арыздары менен кайрылып, катталып жатышат. Азыр 6 партия бизге катталды. Байкоочу болуп, өкүл менен партиядан өкүл катары катталды. Андан сырткары эртең 3 октябрда сырттан шайлоо күнү болот. Сырттан шайлоого жарандардын арызы менен 24 жаран кайрылды. Ошол 24 жаранды эртеңки саат 8-ден кечки саат 8-ге чейин шайлоо кадимки шайлоо күнүндөй отуруп өткөрүп. Каланын борбордук бөлүгүндөгү 52-78 участогунда даярдык иштери толук аяктап, өзгөчө мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн тийиштүү шарт каралган. 1864 жарандын тизмеси аныкталган соң форма 1-2 үлгүсү менен 625 жаран кошулган. Учурда шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү электрондук урналарды сыноодон өткөрүп, көчмө урнага арыз тапшырган 33 жарандын үйүнө барууга даярдык көрүүдө. Талапка ылайык бюллетендер коргоого алынып, тизмеде каралган шайлоочуларга беткап жана мээлей алынып келинди. Кала аймагында 76 шайлоо бөлүмүнө 10 кошумча участок ачылган. Оборудованияларыбыз азыр келип түштү. Санитардык нормаларга жооп бере турган бизде азыр санитайзерлерди, маскаларды, кол каптарды бүгүн Кудай буйрса алабыз. Бюллетень менен, бага списоктор менен кошо. Негизинен шайлоо участогубуз эртеге шайлоону өткөргөнгө даяр. Үгүт иштеринде партия жана талапкерлер тарабынан эреже мыйзам бузуу фактылары катталган. Ош облусу жана шаарды 6 жарандан үгүт иштеринде мыйзамсыз аракеттер үчүн арыз келип түшкөн. Сот жана прокуратура кызматы ар бир арызды тескеп жатканын БШКнын өкүлү белгиледи. Комиссиянын өкүлдөрү операторлор окутулуп, кандай гана жагдай болбосун ишмердүүлүккө даяр экендигине дагы токтолду. Ыңгайлуулукту түзүү максатында 10 шайлоо участогу ачылды. Муну мындай алып негиздеп берсек болот. Мисалы, Ош шаарында ар бир шайлоо участогунда орто эсеп менен 2100 шайлоочу болуп атат да, бир участокто. Айрым иштери милицияда, ички иштер органдарында, айрымдары прокуратурада, шайлоо комиссияларында болсо, бир-экинин биринчиден түшкөн, бирок анча көп эмес. Мисалы, Ош аймак шайлоо комиссиясына, Ош шаардык аймак шайлоо комиссиясына айтып турган болсок дагы, Ош шаарында деле бир 4-5 эле ушундай маселе түштү дагы. Негизинен ооз-эки кайрылуулар болуп атат. Ошондой өтө көп санда түшкөн жок. Анан мына бүгүн үгүт иштери акыркы күн түнкү саат 12-де токтойт. Калыс шайлоо жана татыктоо талапкердин тандалышы элдин шайлоого болгон мамилесине жараша экендигин саясат талдоочу Абди Жапар мырза айтат. Коомчулуктун аң сезими шайлоого болгон көз карашын өзгөрткөнүн, эл өз эңсеген өзгөрүү болушун, көздөсү тандоо жолу менен гана ишке ашырсын түшүнгөнүн белгиледи. Үгүт мезгилиндеги партиялардын аракети жана багыты ачык өлкөдө байкалып турганын дагы кошумчалады. Эгемендикти эл каалаган убак коргоп каларына дагы токтолду. Кыргызстан бүгүн Борбор Азиядагы эң демократиялык канткенде дагы өлкө, эркин өлкөбүз. Биздин суверенитетибизге, эгемендигибизге эч кимдин шек келтиргенге акысы жок. Эл аны кандай учурда болгондо дагы коргоп кала аларын мына экири больница менен көрсөтүп койду. Мындан кийин биз ошол туруктуу өнүгүү жолуна ошо бийликти туура тандоо менен, же болбосо ошо жогорку кеңешке, парламентке депутаттарды тандоодо туура добуш берүү менен гана барабыз деп. Албетте азыр ар кандай сөздөр Кудай сактасын шайлоодон кийин
түрдүү дестабилизация кылып бере турган күчтөрдүн бөгүп күтүп жатканын да түшүнүшүбүз керек. Ага жол бербеш үчүн эл биримдикте ошо ачык айкын таза шайлоого барып катышуусу абзел деп ойлойм. Мыйзам боюнча шайлоого катышкан жарандардын жалпы санынын 7%-нан жогору добушун алган партия парламентке келүү укугуна ээ болот. Чет өлкөдө жүргөн 32.580 кыргызстандык добуш берет. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, Ош ТВ. Ошон үчүн биз мына элде коомчулукта дайыма жашоого нааразы болгон мындай бир кырдаал пайда болуп калат да. А ким ошону жасап атат? Бүгүн эгерде ошол биз өзүбүз ушул шайлоону туура эмес өткөрө турган болсок, биз эгер сатылып кетсек, же болбосо кайсы бир жумушта иштеп атып, ошол жерде жетекчи айткан жана партияга добуш бере турган болсок, бул мындан ардагы 5 жыл кайталана бере турган ошол турмуш көрүнүп эле калды десек болот. Ошондуктан бул мүмкүнчүлүктү чыныгы бийликтин ээси эл болгондон кийин эл өзүнүн мүмкүнчүлүгү мына бардыгын угуп көрдү. Айрымдары ошол масштабтуу чоң жолугушууларды өткөрдү. Айрымдары мына интернет сайттарды, мына теледебаттар ар кайсы ошол белгиленген форматта өттү. Биз аң сезимдүү коомчулук мындан дагы жыйынтык чыгарышыбыз керек. Эгер баягы өзүбүздүн колубуз сунулуп турса, кайсы партия келсе акча сурап турсак, же болбосо бир кайсы кызмат сурап турсак, бул турмуштун мындан ары оңолуп кетиши деле кыйын. Мындай бир саясий стабилдик болбой калышы мүмкүн деген кепилдикти божомолдо айтсак болобу? Эми айрым күчтөр мына көз ачыктай эле шайлоонун эртеси эмне болору жөнүндө мындай кооптонууларды дагы жарата турган пикирлерин айтып атат. Биз ага жетпешибиз керек. Эгерде ошол шайлоо жанагындай таза өтө турган болсо, коомчулукта андай бир жанагындай кыжаалат боло турган деле негиз жок болуш керек. Бирок айрым баягы орусча айтканда целенаправленный ишмердиктер өзү алганы баягы 5-10 миң добуш болушу мүмкүн. А бул жерде 7%-ды өтүшүн жок дегенде бир 130 миң добуш жөнүндө сөз болот. Анан ага жетпестен баягы жыгылган күрөшкө тойбойт деп. Бир жагы баягы татыктуу моюнга да ала билишти, билиш керек. Себеби дегенде айрым жаңы партиялар пайда боло калып эми кадам таштап атат. Катарында прогрессивдүү жакшынакай ой жүгүрткөн инсандар, өзгөчө жаштар бар экендигинде талаш жок. Бирок саясий тажрыйба топтоо деген бул өзүнчө маселе. А эгерде жана биз айтып аткан бийлик күчкө баягындай зомбулукка салып, өз каалагандай эртең райондордон элестетип көргүлө, бүт ошо автобустар менен адамдарды ташып келип туруп, ошондой шайлоону өткөрөт болсо, бул ачыктан ачык шайлоо мыйзамын бузгандык болуп калат. Ошого жол бербеш үчүн бүтүндөй ошол мыйзамды коргоочу органдар, тиешелүү бийлик жетекчилери жер-жерде иштеш керек. Шайлоонун ачыктыгы гана андай ошо баягындай туруксуз бир бейстабилдүүлүккө алып келе турган иш-чара катары эсептелиш керек да. Ошон үчүн биз баардыгыбыз мына эртең укугубузду пайдаланып, шайлоону эң биринчиден таза, анан анын таза өтүшүн дагы камсыз кылганга кол кабыш кылышыбыз керек. Эл жөн карап турбайт. Калк айтса калп айтпайт дейт. Массалык мыйзам бузуулар боло турган болсо, эл сөзсүз түрдө өз пикирин айта алат.